Таңмана программасы өз көрсөтүүсүн улантат. Биз болсо студиябызга конок чакырганбыз. Болгондо дагы Кыргызстандын мистери, красавчик байкебиз. Эрмек Талайбеков, сценарист, актер, саламатсызбы? Саламатчылык, кандайсыңар? Сизди көбүнчө багы элдер красавчик Эрма деп Инстаграмда ушундай катталып жүрөсүз. Анан ошого биз красавчик Эрма деп атап атабыз. Рахмат. Эмнеге өзүңүздү атап калдыңыз эле? Сизди красавчик деп айтышабы элдер? Жок, красавчик деп айтпайт, бул деген КВНден чыккан образ. Мурун ошол чала суулардын, чала красавчиктердин ролун аткара берип, анан ошол красавчик Эрма деп бул Инстаграм мурун популярдуу эмес кезинде эле катталып, ошондой боюнча жазылган боюнча калып калган да. Анан азыр болсо сен анча деле сулуу эмессиң го, эмнеге красавчик Эрма болуп алгансың дей беришет да. Бул жөн гана образ, сценический образ деп койчу эле. Эгер красавчик Эрманы кыргызчага отурсак, сулуу Эрма болот экен. Сулуу Эрма болот экен. Жакшы, сиз Эрмек мырза ошол тамашабуудан таанылбадыңызбы? Ак өргө Сити командасы сизде. Канча болду оюндан кеткениңизге? Анан ошол тамашабууду сагынасыздарбы? Кайра ойноп сахнага чыккыңыздар келеби? Негизи ушу КВНде өзү баягы өзүнүн эреже эмес, мындай сөзү бар. Бывших КВНщиков не бывает депчи. Мурунку КВНщиктер болбойт, Биз дайыма эле КВНщик болуп келебиз. Чоң кубоктарды, мисалы кубок президента, кубок мэра деген сыяктуу оюндар болуп калат фестивалда. Аларга кайра эле чакырат бизди. Биз эгерде бош болсок да катышып кетсек болот да. Сиз буга чейин көптөгөн кинолордон көрүп калчубуз. Акыркы учурларда кинодон да көрбөй калдык. Эмне болду? Кино жаатында кандай иштер болот? Кино жаатында мен негизи сценаристмин. Сценарий жазасыз. Сценарий жазам. Көбүнчө ошо фильмдерге азырынча ошо сценарий жака басым жасап жазып аткан кездерим. Көп сценарийлерге жана Эмилдин кинолоруна жазам. Чала спортик деп чыкты го ошо. Чала спортиктин сценарийи сизге таандык. Абдан күлкүлүү. Биз көрүп алып борубуз эзилип калды ошол тасманы. Ошо менен борубуз эзилип жүрөт. Намаз. Намаз деген бала бар. Ошо экөөбүз жазганбыз. Андан кийин дагы бир кино жазып бердик. Эмил менен Азамат Шумкар үчөө тартылышат. Буюрса ал жазында тартылабы, кечки кышта тартылабы, пока белгисиз болот, бирок тартылат. Буга чейин дагы баягы сиз башка ролдордо, башка каарманда ойногон Хурут деген, Сулайман Султан деген бир кинолор бар эмеспи? Сценарий сизге таандыкпы? Ооба, өзүмө таандык. Өзүңүзгө таандык. Сценарий жазуу оңой эмес да. Ошол кайдан аласыз, мисалы сиз идеяны, эргүүнү? Негизи баягы сценарист деп деле биз окуган эмеспиз, чын айткандачы. Баардыгы эле ушул КВНден, тамашадан башталган. Баягы опыт деп коет, ошондон келип кичинекей тамаша жазасың башында, андан кийин чоңураак тамаша 10 мүнөттүк, андан кийин 20 мүнөттүк бир чоң бир блок юмора деп коет, ошондой жазасың, андан кийин кинолорго өтөсүң да. Мындай поэтапна келип анан өтөсүң. Сиздин сценарий жазганыңызды баягы себебин түшүнүп атабыз. Анткени сиз Инстаграмда көбүнчө мысли Эрмека деп туруп, бир сонун сөздөрдү, Эрмектин ойлору депчи, сонун сөздөр жазасыз. Демек, анын себеби ушунда турбайбы? Ооба. Анда биз оюнубузду баштайлыбы, Эрмек мырза? Эрмек байке. Давайте баштайлы. Сиздин импровизацияңыз канчалык күчтүү экенин текшерип. Албетте, сиз тамашачысыз, сиз импровизация сизде күчтүү, юмор деген тамаша деген сизде аягында өрчүгөн. Азыр болсо биз да аракет кылып көрөлү. Биз да аракет. Адам баштайлы, артында болуш керек. Бул жерде биздин кыргыз алфавити бар. Алмаштырып. Артында. Бул жакта, макул. Азыр болсо бул тамгалар аркылуу кайсыл тамга чыкса ошол тамгага байланыштуу, ошол тамгадан башталган сөз менен экөөбүз диалог баягы сүйлөшөбүз да кайдыгындай. Алмак салмак. Анан болушунча күлкүлүү болуш керек бул нерсе. Баштайлыбы анда? Эрмек мырза, сиз атамгасынан баштайсыз. Атамгасынан баштайсыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Кийинки ва алейкум ассалам деди. Вертолет сатайын дедим эле, албайсыз белеңиз? Конечно, алмакмын. Конечно, алмаксыз. Дакшы. Дарбыз. Кийинки? Дарбыз да сатасыңбы? Жок, дарбыз эмес. 3 жолу дарбыз сатпайсыңбы? Эрмек байке. Антойлобуңуз да, мен дарбыз сатпайм, журналистмин мен.
йод ичип алып келип алган окшойсуң я. Эфирге. Кымыз ичип келдим эле да. Ладно, анда, ладно, боло берсин. Алмаштырдык. Сизге. Ладно, кетти. Мейли болуп которулаталы. Ладно деген. Ну, эми эмне дейбиз эми? Жакшы боло берсин. Ойлонбой эле сүйлөй берет окшойсуз я. Просто ыңгайсыз положенияга салып атпайсыңарбы? Ракурсуңуз чота мага жакпай турат. Эмнеге болсун? Сулуу жигиттер жактырбайт окшойсуң неге? Кийинки атнака экенсиз бирок. Комплименттер кетти бул жакта. Фаридам деген ырды билбейсизби эмне? Конечно, билем. Вертолет сатам деп аттың билем, эмне деп аттың эле? Ооба. Циркте ойногон немелерден окшойсуз я сиз. Көрсөм. Чыпалак Батырдын ролун ойноп жүрөм циркте. Шашпай бир ошондон бир образ көрсөтүп койбойсузбу? Кыргыз элим, мени таанып атасыңар. Жакшы. Эрмек болот атым. Эрмек Талайбек. Биз жыйынтыктай береличи? Жок да, улантып коелу. Сиз даярданган окшойсуз, аябай. Юрий дедиңиз беле атыңызды? Я Эрмек. Рахмат Эрмек байке. Чоң рахмат. Жакшы. Негизи эле тамашоодо Эрмек мырза ушул импровизация жагы аябай курч болуш керек, өрчүгөн болуш керек да. Бул нерсени сиздер кандайдыр бир машыгып же болбосо даярданып турасыздарбы же өзү эле? Жок, негизи дагы бир мындай эреже бар КВНде. Бул самая хорошая импровизация, бул подготовленная импровизация дегенчи. Анткени бир сыйра ойнойбуз, ушундай оюндарды, алфавит, анан жана суроо жооп дегендерде дагы бир сыра ойлоп, мындай жоопторду мындай универсальный ответтер болот да. Жооптор болот. Анан ошолорду ойлоп таап коебуз, анан эгерде бир каалагандай бир суроо келгенде ошол жоопту айтканда ал любой моментте күлкүлүү боло берет да. Мисалы бир учурда баягы биздин ажообуз, президентибиз бир хайп болуп кетти го, чыгешке дегенди. Мисалы ошондо тамашоодо оюнда любой эле бир суроо келгенде чыгешке деп кое берсек, өлө жарыла берген да. Каалаган бир суроо берип. Анан тамашаңыздар күлкүлүү болбой калган, элге өтпөй калган учурларда кандай абалда болосуңар? Негизи ага да мындай иммунитет уже пайда болуп калган. Өтпөй калса деле бир нерсе кылып баягы кайра күлдүрүп кеткен. Абалдан чыгып кетиш керек. Же болсо өзүңдү жаман сезип, же дагы бирдемке кылып дагы деле күлдүргөнгө эме кылып кетишибиз керек да, чыгып кетишибиз керек. Азыр болсо тамашоодо баягы бир топ эле ойнобой калдыңыздар. Азыр болсо жаштар ойноп атат. Бүгүнкү күндө тамашоонун деңгээлин айтып бересизби? Баштага караганда кандай эле сиздердин убактагы? Деңгээлин чынын айтканда бара элекмин. Баягы жюриге чакырышкан полуфиналда, бирок сонун оюн болду. Мага эмнегедир өзгөрүү деле болгон жок. Ошондой эле жакшы деңгээлде турат деп. Анан Эрмек мырза, акыркы суроо болсун. Сиздин Instagram баракчаңыздан көрөбүз. Келинчегиңиз экөөңүздөр ар түрдүү вайн деп коебуз, видео, күлкүлүү тамашалуу видеолор жүктөп атасыздар. Демек, сиз келинчегиңизди ушул тармакка тартып аткан турбайсызбы? Же анын идеясыбы? Кимдин идеясы? Негизи мага караганда келинчегим көбүрөөк таланттуу. Кийинки эжем деген. Коркутой уже. Эже деп калган. Келинчегим баягы негизи пианистка. Өзү музыкальный школаны бүткөн. Жакшы ырдайт экен. Жакшы ырдайт, Шубинаны бүткөн. Анан мага караганда көбүрөөк таланттуу да. Акбарал үйүнө коркутуп койгон экен. Мени барып реклама кылып. Ошо анан
мага караганда көбүрөөк таланттуу. Камераны көргөндө элдин астына чыкканда уялбай эле, толкунданбай эле сүйлөй берет. Жак көп идеялар андан чыгат турбайбы, Идеялар менден чыгат, келинчегим аткарат. Жакшы, таланттуу экен. Ыраазычылык билдиребиз, Эрмек мырза. Сизге чоң рахмат. Үй бүлөлүк багыт. Буюрса, мындан ары дагы жакшы сценарийлерди, тасмаларды күтөбүз сизден. Рахмат, силерге да. Тамашаларды дагы күтөбүз. Чыгаш келди. Колдонуп коюп сиздерди тамашаңыздар. Сизге чоң рахмат. Сценарист, актер, мурунку деп айтпайлы, азыркы тамаша оюнчусу Эрмек Таалайбеков менен биз маек курдук. Дал ушундай маанайда так маанай берүүсүн алдыны көздөй улантып өрмөкчүбүз.